Аллах Таала кереметтүү Кур'анда дагы эң адамдарга мотивация берген, үмүт берген аят: "Кул я ибадияллазина асрафу аля анфусихим". О Мухаммад, өмүрүн исраф менен, күнөө менен өткөргөн менин пенделериме айткын: "Ла тaqnatu min rahmatillah". Аллахтын рахматынан үмүт үзүшпөсүн. "Инналлаха яғфиру зунуба жамиа". Аллах Таала күнөөлөрдүн бардыгын кечирет. "Иннаху хувал гафурur рахим". Ал Аллах Таала кечиримдүү, мээримдүү дейт. О Мухаммад, пенделерим арасынан өмүрүн ысраф менен, күнөө менен, бузукулук менен, арак менен өткөргөндөргө айткын: "Менин рахматымдан үмүт үзүшпөсүн. Алардын бардыгынын күнөөлөрүн кечиремин" дейт. Алымдардын бирөөсү өзүнөн өзү эсеп алат экен. Күндө кечинде канча күнөө кылдым, канча сооп иш кылдым деп өзүнөн өзү эсептеп, 60ка чыккан мына ошол алымдардын бирөөсү эсептеп, 60 жылдагы күнүн эсептесе, 60 жылда 21900 күн бар экен. Бул киши эгер күнүнө бирден күнөө кылган болсом, Кудай Тааланын астына 21900 күнөө менен барат экен дейт. 60ка чыккан аксакал эгер күнүнө бирден күнөө кылган болсом, 21900 күнөө менен барат экен. Авалым кантты экен, бирок мен күнүнө бир күнөө, эки күнөө кылган эмесмин. Ондоп, жүздөп күнөө кылгандар бар. Аны 21900гө көбөйсөк, канча күнөө болуп кетет. Жараткан Аллах Тааланын астына кантип барам мынча күнөө менен деп, мына ошол күнөөсүнө тооба кылып, ыйлап, Аллахка сежде кылган абалда жаны чыгып кеткен аалымдар тарыхта аябай көп кездешкен экен. Өмүрүн күнөөсүз өткөргөн, ошого карабастан, эгер күнүнө бирден күнөө кылган болсом, 21900 күнөө бар экен. Ал эми 2ден, 3ден же 10дон, 100дөн, кээде биздики 24 сааттын ичинде саатына бирден кылган болсок 24 күнөө. Секунд сайын күнөөдөн күнөө, түрүнөн түр алмаштырып, жаратканды унутуп, Кудай көрбөй тургандай, билбей тургандай жашап аткандарыбыз арабызда жок эмес. Мына ошолор тооба кылып, оңолуп, Кудайга кайтышыбыз керек экен. Адам баласы үчүн күн сайын өзүнөн өзү эсеп алып, күнөөдөн адам өзүн өзү тыйып, эскертип туруш керек. Дене мүчөлөрүн, кыймыл аракетин. Эгер адам баласы ар бир күнөө кылган сайын, бир күнөөгө бир кичинекей ташты алып, коргонуна, өзүнүн огородуна ыргыта турган болсо, бир күнөө кылып койдум деп ыргыта турган болсо, мына ошол таштар үйүлүп отуруп, аз эле убакыттын ичинде огородко батпай, тоо болуп үйүлүп кетет дейт. Тилекке каршы биз, кечирди окшойт, ал жөн эле сөз болчу, тамаша болчу, аны мындай эле неметкем, атайлап кылган эмесмин деген бир куру кыялдар менен аларды күнөө катары эсептебей жүрүшүбүз мүмкүн. Бирок кереметтүү Кур'анда Аллах Таала Мужадала сүрөсүнүн 6-аятында "Яума яб'асухумуллаху жамиан". Аллах Таала кыяматта баарыңарды тирилтет. "Фаюнаббиухум бима амилу". Кылган ишиңердин ар биринен кабар берет. "Ахсахуллаху ва насух". Аллах силердин кылган иштериңерди эсептеп, жазып, тактап койгон. "Ва насух", бирок өзүңөр унутуп калгансыңар дейт. Аллах Таала "Ахсахуллаху ва насух". Силердин кылган ишиңердин ар бирин жазып, тактап, сактап койгон. "Ва насух", бирок силер өзүңөр унуткансыңар. Башка бир аятта "Мали хазал китаб", жана каракөз окуду. "Бу не болгон китеп" дейт экен. Аллах Таала кыямат, "О пенде, мына сенин сооп иштериң, күнөө иштериң" деп мында карматып койсо, тамашалашканы дагы бар, жалган айтканы дагы бар, чын айтканы дагы бар, ойноп сүйлөгөнү бар, ойлоп сүйлөгөнү бар. Бул не болгон китеп? "Ла югадир кабиратан ва ла сагира", кыпындай бир майдасын дагы, чоңун дагы калтырбастан ар бирин жазып тур. Бул не болгон китеп деп пенде таң калат дейт. Ошондуктан жараткан Аллах Тааланын астында ар бири эсептелип, такталып турат экен.